Спора түзүүчү кырык жапырактардын курамына көптөгөн казыркы заманкы кырык жапырактар кирет және шамамен 10 000 түрү бар. Кырык жапырактар әлемнин кез келген бурушунда кездесет және барлык тукумсуз өткізгіш шоктуу өсүмдүктөрдүн ичинен эң кең таралганы болуп табылат. Кырык жапырактардын шамамен 75% тропиктерде кездесет. Кейбир түрлері сулуу ортада, коңур жай белдеулүү ормандар мен шөлөйттүү аймактарда да кездесет. Мисал ретинде, Осасырды алууга болот. Ол ормандар мен буталардын өсүмдүлөрүндө суулуу, караңгы жерлерде өсөт. Кырык жапырактардын ичинде спорофит ар түрлүү пишинге ээ боло алатын жасыл өсүмдүк болуп табылат. Бул агач тәризди және онча билинбейтин түрлөрдү камтыйт. Жас кырык жапырактын жапырактары сакыйна тәризди түргө ээ. Олар әлсіз өсіп келе жатқан бутактын ұшын коргай. Ескі жапырақтар кауырсын тәрізді. Спорасы жоқ кырык жапырактын сабактары жер астындағы көлденең тамыр сабак кызметін аткарат. Олардын кең тармакталган өткізгіш жүйкесі бар үлкен жапырактар өсүп чыгат. Көптөгөн кырык жапырактардын түптүү кутикулалары бар. Адетте ваялар деп аталатын күрделүү жапырактары болот. Осасырдын өз кезегинде көптөгөн жапыракчаларга немесе кала мүшкө бөлүнгөн және кыска сыгактан туратын жапырактары болот. Кырык жапырактар спора аркылы жыныстык жолмен және тамыр сабактан бастау алатын өркен аркылы жыныстык жолмен көбөйөт. Кырык жапырактар бирдей споралуу, яғни спорангий споранын бир гана түрүн чыгара алат дегенди билдирет. Спорангийлер жапырактардын астыңкы бетиндеги сорустарда орналаскан. Олар индузия деп аталатын жука жабынмен жабылган. Көптөгөн кырык жапырактардын спорангийлери ар түрлүү убакытта дамыйт. Бул споралардын пайда болуу кезеңин узартат.